Durbayı. 60-cı жылдардын башында. 60 жылдардын башы болуп калат. Тогуз-Тородо Дөдөмөл деген bir аш екен. Жок, Тогуз-Тородо эме деген айыл бар эки. Кошбулак калан Дөдөмөл дегенчи. Ошонун кошбулагында да булар жана Тагай Тезектен болсо, Тезегинен болсо да. Мына жана Камыт деген алып кишини айтты. Боз үйдөн турганда дейт. Түндүктү мөтөнөн жана эшиктин эшикти тартканда эшик туруп калат го. Деген түндүккө жетпейчи. Эшиктин чийичи. Ошол чийдин башындай болчу дейт боючу. Бул бер жагы эле бир 2 метр, 52 метр 60 сантиметр. Аны эжемде айтып атпайм, мен ал кишини көрбөй калдым, бирок кайнанам айтып берди, жаман зор киши болчу деп айтчу депчи. Алып токтун ошол жактан чыкканы далил да. Тукум болуп атпайбы прямойчу. Мына бир Бурма деген кемпир айтат. 80-ден өтүп калган эле экен да. Ошо 60-cı жылдардын башында дейт. Ошол Кошбулак Дөдөмөлдөн койду айдап барып мен кушка кышташчыбыз дейт да. Мына 3-мартта көчүп баратабыз дейт. Көчүп баратсак 2-3 күнөн анан көчүп келдик дейт. Ошондо көчүп келдик дейт. Койду туудуруш үчүн кайра жаздоолорго барыш керек да. Мен куш көчтү. Анан ошол жердеги жергиликтүү эмелерди айтышты, биздин кудагыйлар, алар азап тозоктун баарын көрүштү депчи. Анан орустар барыптыр дейт, вертолет менен. Анан аялым тиги боюнда кош бойлуу экен, вертолетке салып кетели десе болбой коюптур да. Ай күнүнө жетип калыптыр. Ай күнүнө жетип калат. Анан ошо бийик ашуу. Ошол жерде жөн эле мындайча айтканда эле бер жагы эле 4000 метр да. Азыр деле жайында деле күнгөй жагынанчы мөңгө кетпей турат. Мына 3-март элестет, белки бер жагы эле 4000 метр. 4000 болбосо да 3,5 дейсиз. Жок, 3,5 деп айта албайсың. Мына сөңкөлүү үсүп турду. Мен мындай эмен мала бака билем да канча метр экенчи. Бер жагы эле 4000 метр айтып атпаймынбы? Ошондой ашуудан ашып келе жатсам, даванын кырына чыкканда толгом келе. Төрөдүм дейт баа жерден. Карга чапаныма салып, киндигин кесип байлап. Мойнунда келаткан куржун бар дейт. Азык түлүк дегенде. Мен жөө келатам дейт, күйөөм. Жолдошум тиги абышкан койдум дейт, айдап келатам. Андан мурун ошо 3 балам чарчап калган дейт, үчөөдөн кыс болчу дейт. Чарчап калган дейт. Давандан төрөдүм дейт, белдечи. Ошо кар уруп атат дейт, бороон дейт. Биттеп бороонго жонунду салып төрөп, анан чапаныма уруп, киндигин кесип, жип менен байлап. Төө таш деген жер экен ошо жерчи. Төөдөй чоң таштар бар. Араң келесиң дейт. Аттын буту кыпчырып калса калат дейт ошо жерде. Анан чанач менен кымыз алып келатканда да жалгыз аяк жүргөндө чаначты тирип кетет дейт. Чоң таштар бар. Ошонун арасы менен койлор деп айлап келатабыз дейт. Анан кичине белден кичине өлгө түшкөндө 2 кой тууп коюптур дейт. Анан абышкан 2 койдун козусун 2 куржунга салып туруп мойнума илип койду дейт да. Анан басты камчы менен жондолар биз жаңы эле төрөп келатсам дейт. Ошондон анан этекке түштүк дейт. Этекке түшүп келсек анан чатырга келдик дейт. Анан темир меш чагылып турат дейт. Эски тамга дейби, кыскасы кыштоого келишкенби, жаздоого келишкенби. Кайнана мен эмне болду? Төрөдүң бе, эмне төрөдүң dedi. Кыз дедим дейт. Эркек кыз десем. Кызым өлүп жаны жок деп дем албай калыптыр. Койдун терисин оруп, мешнап астына ырытып койду дейт. Мал болуп кетсе кетти, болбосо эмне алабыз, Кудайдын буйругун көрөбүз. Ортодон жарым саат, 1 саат болгондо баягы кымылдап ыйлады дейт. Келдим тур. Эмчегим бир мана тур экен, мал болду деп анан. Өзү каршып калды дейт көбөр. Метте озантына эмистин дейт. Ошол кызым азыр 60тан ашты дейт, 62 dedi, 63 dedi. Бир неберели болгон. Канча килограмм төрөптү дейсиң? Чоң төрөдү. Канча килограмм, канча анысын каяктан билем деп. Ошонун атын Давангүл койдук дейт. Давангүл, даванда төрөдү. Давандан төрөдү. Анан бир нерсесин айтып берейин, ал жакта Бешкөл деген жер бар да. Анда жапайы жерден азыр эметип калды да. Ошо бир жайлоо бар, Бешкөл деген. Биягы күнгөйү жанагы Кошбулак Дөдөмөл болуп калат, Дөдөмөл Кошбулак. Тескейи үстү карага ушундай жер, коз жер, Бешкөл бар да, Бешкөл деген жайлоо. Ошонун ортосунан жанагы Камыт деген аксакал жанагы бою илеген болуп койду, жаман албан экен да.
ошол эки трос алып келип сүйрөпчү жөө жаллап атты. Мындай жатканда деги эме аркылуу да же көк арты аркылуу же жана калдам аркылуу алып келди же сары кыржа алып келди. 50 метрден эки трос сүйрөп келиптир. Моуну жоо асма көпүрө жасашыптыр. Анан карагайлардын баарын кыйып карагайдын наруусунан алып мектеп курушты. Чалан эмгек кылышты. Ал жерди көрсөңчү Герценден сүрөт бар го Манас Коңорбай менен кар капчыгайда сайышып атканычы. Ана ошондой жерлерде. Анан ошо Бешкөлдө өстүп атам кампачы дейт. Кампада жүгөрү, арпа, будай дейт. Анан бир күнү ошо кечкүз дейт. Ошондо 12 жашта болчумун деп коет. Кечкүздө анан биз шайлоого барып келдик. Андан мурун эме дейт, бир казан этти кайнатып дейт. Согундун этине жылкын дейт. Бир казан этти кайнатып биширбейт, анан бир чоң килеген дагы бир кара казан жарма жазып, анан сүзмө катыктап анан сен ушуну ичип тур, жеп тур. Биз барып шайлоого барып келелик. Бат эле келип калабыз. 2-3 күндө деп. Коркпойсуңбу деп атам сурады. Коркпойм дедим деп. Жанагы байчы айтты да 80ден өткөнчү. 32-ни берди дейт. Мындай саласың, мынтип атасың. Гекти берди дейт. Мындай саласың, мынтип атасың. Bir atma 32, bir atma gek deyт. Анан боз үй дейт. Ар жакта таштан, баягы тоонун боруна тешилген, таштан жасалган кампа бар дейт да. Кампага кирем жүгөрү менен ойнойм дейт. Отунга барам дейт. Анан бир күн аяга каржады дейт. Ал канча жашы кезген? 12 жаш кезген. Азыр 82-84 болсо 12 жаш кече канча болот? Жанагы 4000 метр бийиктикте төрөгөн кемпирдин бала чагындагы окуясы экен. Бала чагындагы окуясын айтып атат. Ал жанагы Бешкөл деген жер бизге где-то бир 3000 метрлик жерде теңиз деңгээлиненчи. Барып көрдүм аны. Анан ошондон барып аябай калың кар жаап дейт да. Анан эптеп баягы мылтык жол салып барып карагандан шил биздикилерден кыйып келип от жагам дейт. Кичинеден кетип калып боз үйдүн колунтасына от жагам дейт. Анан кеч киргенден улагыга боз үйдүн улагасына төшөк салып ошол жерге жатам деп бирде келип калса атайын депчи. Эшиктеп бекитем дейт чип мененчи. Анан bir күнү келип деп атат дейт. Ошондон 2-3 күн болуп кетти дейт. Анан маманын үстүндө конуп тур дейт. Экөөбүз күлгөн эле бирдеке үймүлдөп алат дейт. Бишак бол жоп туруп аттым дейт мылтык менен. Кылп деп кылапчы дейт. Коркуп эшикке чыккан жокмун дейт. Жаттым дейт. Эртесинен таң агарып кетти дейт. Карасам билеген чоң үккен дейт. Анан өзү мынтип койду. 1 айда койду да, 1 ай 1,5 айда койду. Тигилер айтып атат жок, кеминде эле 3 ай депчи. Күздө кетсе жаздаран келишти депчи. Анан bir күнү караңгыда түнүсүндө эле кырдан жондон үн чыкты дейт. Чоң апам кыйкырып атат дейт. Баланча барсыңбы деп. Ал кемпирдин аты Бурма экен. Барсыңбы? Атаң менен эртең барат. Анан ошондо кыйкырышат дейт. Эртесинен түшүп ой келишти дейт. Бутка кийген мондогу эме бар, өзү эмес. Не деп койчу, колпош деп койчу. Карга кийгенчи. Карга чөгүп, ошондой менен келишти. Кар ошондочу, бишүүгө жаап жүрөт. Мен эптеп жулсам, отун чыккан жерлерге барган дейт. Өзү 1 ай 1,5 айда койду, бир жакталар айтып кой, жок, 6 ай калып калган депчи. Анан баягы тамак не болду, баягы жарма менен эттин кичине кесип жеп алып, кичине кетчим деп койду. Жок, жарма жейм мындай деп койду. Мындай эт жейм. Кичине нан бар, ошондон жейм дейт. Катып калган, кулачылап жейм депчи. Кеминде 3 ай калса керек, карабай жапчы. Мына 1 ажалдан калган, жанагы 2 ажалдан калган. Анан тиги жанагы алып токтотуп ошол аты алып тоокпу же томокпу десем, жок дейт. Ким десем чакырып чыгатам дейт. Терге. Мына ошол жакта мен жанагы кудагыйымдагы айтып атпаймынбы 93-жылы каза болду. Чакырып чыгатам деп айтчы. Анан жанагы тергешчи. Аталарынын баарын айтпайт экен. Мана азыркы жер тергеткен. Балбан токонду эметтик да, бой кичинекей болчу жана табанчага өзүндө. Балбан токонду да эме деп койгон, балбан бала. Булакен. Анан жанагы мен кудамдын, мен жездемдин атасы Арык да. Анан Арыкты алар аты Мурат алы, Арык төрөлөрүнөн Арыгым Торгумду эркелеп жүрүп Арык болуп калганда. Арыктын аты ким десе, көтөрмө атам дейт.
көтөрүп алып келип тагын атмады. Жети атасын тергешет экен да мына даны ошактан. Биздин чоң апабыз деле укмуш тергечти. Укмуш тергечти. Азыркылар эле тергебей калган. Жети атасын тергеп атпайбы?